Ким эле жашоодо, окууда, ишинде болсун деги эле ар тараптан ийгиликке жетишкиси келбесин. Адам дайыма алга умтулуп, турмушта кездешкен тоскоолдуктарга чалынганына кайыл болуп, кадамын токтотпой шинтегенде гана жашап кетет. Кээде көкбет болсоң гана оозуңдагыны алдырбай турмуштун шары менен тең кете аласың деп ойлоп да кетем. Бир жагынан мунун да чындыгы бардай, бирок мындай көрүнүштүн эки жагы бар. Сен үчүн жакшы болсо да башкаларды ренжитет. Ошол эле убакта кээ бири сени кубатташа, антпесе болбой калды, жашаш керек дешет. Аны муну коюп, жүрөгүңө гана кулак салып, болгону жакшы жагын тандап, иргеп алган дурус го. Ушуга байланыштуу бир окуяны уккан элем. Кайсы бир күнү ташбакалар жарыш уюштурушат. Максаты узун жол менен бийигирээк адырга чыгуу. Баары жанталаша белгиленген жерди көздөй жарышып жөнөшөт. Эң артында бараткан бирөө: "Эй, баары бир жете албайбыз. Колдон келбегенден кийин убара болуп эмне кыласыңар" деп калып калат. Аны көрүп дагы бирөө жолдон четтейт, бирөөлөрү кокустан чалкасынан түшүп оодарылып калган бойдон өйдө тургусу келбей жата берет. Ошентип бул сөз биринен бири өтүп, акырында көпчүлүгү жарым жолдон кайтып кетишет. Арасында бир гана ташбака чымырканып отуруп, ошол көздөгөн жерге жетип барат. Муну көргөн баары айран таң. Көрсө тиги ташбака дүлөй экен. Икаядан маани чыгарсак, айрымдардын тилине кирип, баштаган ишти аягына жеткирбей таштаган учур көп эле болот. Сөз бир топ нерсени чечип коет эмеспи? Болбойт десе эле болбойт экен деп, өзүбүзгө ишенбей артка кайтуунун туура эмес көрүнүш экенине көп эле күбө болдум. Кезде икаядагы ташбакача дүлөй болуп коюунун деле пайдалуу жактары бар экен. Көрсө, каалоо менен эрктүүлүк эле болсо, кыйынчылыктар акыры жеңилип берет тура. Бир кыйынчылыкты чечүүнүн көптөгөн жолдору болот дегендей, каалоонун эбин тапса кар да күйөт экен. Ошондуктан пессимисттик ойлордон арылып, өзүбүзгө болгон ишенимди жоготпой, дайыма алга гана кадам таштап, арышыбызды арбыта берели.